Миржан Балыбаев. Саламатсызбы, Алмазбек Шаршенович, Миржан Балыбаев, НТС телеканалы. Өткөн жылы ушул жерде пресс-конференция берип жатып, суроо берилген болчу Мураскер жөнүндө. Сиз ошондо так эс айткансыз, Мураскер болбойт, Мураскер операциясы болбойт деп орусча жооп бергенсиз. Ошентсе дагы мына Социал-демократтар партиясы көрсөткөн талапкер азыркы премьер-министр боюнча буга чейин ал расмий түрдө съездде көрсөтүлгөнгө чейин да сиз пикириңизди айткансыз, ишенериңизди, ал кишинин жакшы сапаттарын белгилеп айткансыз, бүгүн дагы айттыңыз. Ушунун өзү Мураскер бар болуш, Мураскер бар, Мураскер операциясы жүрүп жатат деген пикирди жаратууда, ошондой баа берүүлөр абдан көп, аны жашырыш кереги жок. Ушундан улам административдик ресурс жөнүндө суроо пайда болот. Сиз бул маселени абдан жакшы билесиз, бир нече жолу талапкер болгонсуз, президенттикке, депутаттыкка, ал административдик ресурска каршы туруу, анын таасири кандай экенин жакшы билет болуш керексиз. Мына алгачкы маалыматтар келип жатат, айрым талапкерлердин үгүт материалдарын, көрнөк жарнактарына кол салып талкалап өрттөө, алардын үгүтчүлөрүнө, кол топтоочу пункттарына кол салып коркут үркүтүүлөр болуп жатат. Бул ишке абдан таасирлүү адамдар артында турган спорттук жана криминалдык топтор катуу киришип жатат деген маалыматтар бар. Эгерде алар тастыкталса, такталса, алар жарыяланат болуш керек. Ушул эки өз ара байланышкан маселе боюнча сиздин пикириңизди көпчүлүк уккусу келип жатат болуш керек. Рахмат. Миржан, материалда бар болсо прокуратурага бериш керек, камал алсалар. Анан эгерде мен Мураскер калтырайын десем, азыр таптакар башкача ситуация болмок да. Өзгөчө мына сен кимди колдоп атканыңды билем да, башкача болмок ситуация. Ишенип кой мага. 17-жылга чейин бир тобу жетпей эле калмак, бир тобу. Анан кийин Сооронбай боюнча суроо берип атса, чын эле жакшы адамбы деп. Анан мен суроо бербей койсом, айтат да, бул анда ага ишенбейт экен деп. Ошондой кылайын деп турасыз. Сооронбай, Жээнбековго мен ишенем. Добуш бергиле деп өтүнгөн жокмун. Ишенем деп атам. Ишенем. Мен ал адамды 22 жылдан ашык билем. Өзүнүн бир туугандарына каршы чыгып менен жүргөн. Мына бир туугандары Акаев кезинде да кызматтарда жүрдү, Бакиев кезинде да кызматтарда жүрдү, менин жанымда жүргөн. Бул жерде жок, айтып берейин дегенсиз. Анан мындай да, мына мен Сооронбай Шариповго айттым, Сооронбай дедим, мына могу сөздөр токтобойт дедим да, көрө албарсыздар. Эми бул балдарга жетелеп барып, мына президент кылып отургузмайынча булар ыраазы болбойт дедим. Ошондуктан иним да калыс болгула. Мураскер деген операция жүрүп атса, бакылдагандардын бир тобу башка жакта качып жүрмөк, былыктары чыгып калып. Бул бир. Ачык суроо, ачык жооп да. Ошондуктан бирөөбүз сыйлайлы. Мен адамча мамиле кылып атам ар бирөөнү. Ар бирөөнүн арасында тазасы бар, арасында мындай печать кое турган жери жоктору бар да, талапкерлер. Аны да ачык айтыш керек. Анан кийин мындай да, Жээнбеков боюнча, мына Жээнбековго мен айттым, мына съезд сени көрсөттү, бирок мына регистрациядан кийин кызматтан кеткениң туура болот дедим. Ал киши менен кеңешип турабыз. Ал дагы айтты, туура болот. Могу ар кайсы ушактар токтосун да. Бирок ушак таратканды токтотпойсуңар. Материалдар болсо бергиле прокуратурага, же мага бергиле. А мүмкүн өзүңөр акча таратып атасыңар, кайдан билебиз бул? Мында Кудайдан корксоң, мага мындай суроолорду бергендечи. Мына Өмүрбек инемди жакшы эле жетелеп жүрөбүз го. Жакшы жигит. Кээ бирде мындай өтө жылынбаш керек да. Мына силер жакшы көрүнөм деп ага өзүн жаманатты кылып атасыңар. Жакшы баратат, бара берсин мындан арада. Кандайдыр бир күчтөр бар, тигиби бар деп. Бабановду 2010-жылы, 11-жылы камай иштеп келип атканда мен сактап калгам керек болсо. Койгула мындай оюндарды. Бабанов көрүнүктүү жигиттердин бири. Бирок аны бирөөнү шыбап президент кылам десеңер, анда жакшы эмес болот. Бабановду шыбап аткан Атамбаев эмес, Жээнбеков эмес, башкалар шыбап атат. Башка жакты карагыла. Башка жакты карагыла. Өзүңөр тытышып атсаңар, Жээнбековдун эмне тиешеси бар, Атамбаевдин тиешеси бар.
Мен дайыма болушуп атам. Жакшы жигит, жакшы жигит. Артык кылам деп тыртык кыла аласыңар, ай. Балам. Ансы деле суроолорду көрүп атасың. Мен суроолор жооп да берген жокмун. Ошондуктан койчу андайларды. Бабанов жакшы жигит, келечеги чоң жигит. Бирок президент болбойбу, анан президент болбой калса эле административный ресурс болду. Менин көргөнүмдү 100дөн 1-ин көрө элексиңер. 100дөн 1-ин көрө элексиңер. Административный ресурс тигүү деп. Менин көргөндүн 100дөн 1-ин көрө элексиңер. Анан кийин мындай да кыргыз эли башка. Эгерде чоңдор, атка минерлер добушту буга бер деп кыйнап баштаса, кыргыз элибиз тескерисинче башка берет, мен сага мынтип айтар элем. Анан мындай сөздүн өзү, суроонун өзү уят да, уят негизи. Мен андай кылайын десем, башкача кылып коймокмун, капкача. Мен эмне комшуларда кыла албайт дейсиңер. Же мен эмне жаман президент болдум. Же жаман иштеп атам. Же силер эле келип жыргап жүрөсүңөр. Же кайра чачып жүрөсүңөр кыздарды талап. Чоң маселеде. Кудайдан корккула. Кудайдан корккула. Мындай бөйрөктөн шыйлак чыгарып, жамандык эле истегенде токтотулат. Каждый судит по себе. Өзүңөрдү күчкүдөн көрүп алып, Атамбаев менен Жээнбековду андай көрбөгүлө болот. Уят болот да. Сөзүңө жараша, судаңа жараша жооп бер. Рахмат. Өзүң мындай жаман көрсөтөсүң да ушундай кожоюнуңду.